Нур пресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Тескери тергелген тергөө. Акыркы убакта жерлерде иш алып барышып жаткан мыйзамды тоготпогон мыйзам сакчыларын, анын ичинде тергөөчүлөрдүн иш аракеттерин көрүп туруп жакаңды кармагандан башка айлабыз калбай бара жаткандай. Дегенибиз, каратып туруп тергөө иштерин өздөрү билгендей бурмалашып, далайлардын тагдырларын талкалаган учурлар аз эмес. Антейин десең, ошол өзүн өзү билип, өтүгүн төргөйлгөн тергөөчүлөрдүн үстүнөн карашкан чочоңдогон чоңдору кайда карап отурушат деген суроо жаралбай койбойт экен. Бул тергөө кызматынын жетекчиси, ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин тергөө иштери боюнча орун басары. Деги болбоду дегенде, ошол тантыгы чыгып тергелген кылмыш ишинин айыптоо актысын бекиткен прокурор кайда карады болду экен. Же мындай иштерде булардын бардыгы биригип алып иш алып барышабы, түшүнүп болбойт. Сөзүбүз куру болбос үчүн ошондой тантыгы чыгып тергелген кылмыш ишинин бирине токтоло кетели деп чечтик. Бул кылмыш иш 2024-жылдын 27-июнунан 28-ине караган түнү Нарын областынын Жумгал районуна караштуу Эпкин айылында орун алган. Кошуна айылдын мектепти бүтүрүп эртең аттестат алабыз деп турушкан 10 чакты баласы Эпкин айылынын тургуну 10-класска көчкөн окуучу баланы жабыла сабап, башынан оор жаракат алып, дагы деле болсо өмүр менен өлүмдүн ортосунда күн кечирүүдө. Бизге жеткен маалымат боюнча Бишкекте экинчи жолу башына операция жасашып, дарыланып жатат. Бул жерде айтайын дегенибиз, ушунча чуу жараткан кылмыш ишинин тергелеши болуп жатат. Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү Шермат Баямановдун бул иш боюнча чалган аталасын айтпай кетиш эч мүмкүн эмес. Шектүүлөргө таңдалып айып тагылгандары, кээ бир керектүү далилдердин көз жазындында калып калгандары, айтор айыптоо актысын окуп отуруп таң калбаска айлаң жоктой. Баарын айтта, бирин айт дегендей, бул баш аягы жок тергелген кылмыш ишин Жумгал райондук соту кандай карап та, кандай чечим кабыл алды болду экен. Бул чуулгандуу иш боюнча журналисттик иликтөөбүздү баштадык. Ошол эле учурда кылмыш иши тараптардын апелляциялык даттануларынын негизинде Нарын областык сотунда каралып жаткандыгына байланыштуу сотко басым жасалып жатат деген сөздөн качып, журналисттик этиканы сактай отуруп, аксактын аягын күтөлү демекчи. Соттун экинчи инстанциясынын жыйынтыгын күтө туралы деп чечтик. Айтар сөзүбүз арбын, кызыктын баары алдыда экендигин айта кетмекчибиз. Акыркы жылдары ижарага берилген батирлердин баасы кымбат болуп жатканын карапайым калк көп эле айтып, социалдык тармактар аркылуу бийликке кайрылып эле жүрүшөт. Өткөн жылдын аягында депутаттар дагы нааразы болуп, бул маселени көзөмөлгө алыш керегин айтканы бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алар кымбаттабаса, арзандаган жок. Бул өзүнчө көйгөй. Бирок биздин сөз кыла турганыбыз ошол ижарага берилген батирлерди таап берген ортомчу агенттер. Азыр кайсы жарнамадан көрүп чалба, ал ортомчу агенттер болот. Качан сиз аларга акча төлөгөндө алар квартира бере турган кожоюндун телефон номурун жана дарегин берет. Ооба, балким алар менен иштешүү кожоюнга да, издеген адамга да жеңилирээк болсо керек. Бирок акыркы учурларда мындай ортомчулардын алдамчылары көбөйүп бараткандай. Бизге кайрылган адамдын айтуусу боюнча, булар соц тармактагы баракчаларына ремонтто, району жакшы жердеги батирлердин сүрөтүн чыгарат дагы, ижара акысындагы арзан жазып коюшат. Бирок качан кардар акча төлөп, номур даректерин алганда такыр башка сумма же башка батир болуп чыгат. Анан дагы ал квартиранын кожоюну менен эч кандай келишим жок. Башкача айтканда, батирди ижарага берген адам жөн гана жарнамага берет. Алардын номурун ортомчу агенттер алып, кардарга берет. Ошондо булар кандай? Жөн эле ортодо акча тапкандарбы? Буларды көзөмөлдөгөн орган барбы же жокпу? Үйү барларга бул маселе деле эмес. Бирок үйү жок батирлеп жүргөндөргө чоң көйгөй болуп саналат. Эми жол эрежесин бузган айдоочулардан токтотулган жерден жол эрежелери сурала баштайт. Эгерде ал суроолорго жооп бере албаса, анын айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, кайрадан сынак тапшырууга милдеттүү болот. Бул боюнча президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча, айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом төлөйт. Өтпөй калып кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Үчүнчү жолу дагы кулап калса, анда 4-жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго турат.
Маалыматка караганда мындай аракет жол кырсыктарын азайтуу үчүн көрүлүп жатат. Бул боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер жаралууда. Айрымдары туура деп эсептесе, башкалары бул аракеттен кийин кырсыктардын азайышынан күмөн санап, тескерисинче коррупция күчөйт деп эсептешүүдө. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, Кыргызстанда ушул жылдын башынан бери 1300дөн ашык жол кырсыгы катталып, андан 110 адам каза болгон. Дагы 2000ден ашыгы ар кандай жаракат алган. Аталган мекеме жол кырсыктарынын 91% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болууда экенин белгилеген. Кыргызстанда 1 майда электр энергиясынын тарифтери өзгөрөт. Энергетика министрлигине билдиргендей, акыркы 10 жылда электр энергия көбүрөөк керектелип жатат. Жабдуулар эскиргенине байланыштуу электр станциялары менен түйүндөрдү жаңылоо зарыл. Бул көп каражатты талап кылат. Тарифтер өзүн актабайт. Электр энергияны өндүрүүнүн өздүк наркы керектөөчүлөр төлөгөн баадан кымбат турат деп айтылат маалыматта. Калган чыгымды мамлекет жабат. Бирок бул узак мөөнөттүү чечим боло албайт. Тарифтердин өзгөрүшү үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоого жана энергетика системасын жаңылоого өбөлгө түзөт. Жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.